Кече 8 март аялдардын эл аралык күнү Ош жана ошондой Бишкек шаарларында, жерлерде, аймактарда өтө сонун белгиленди. Мырзаларыбыз айымдарга гүлдөрдү берип, белектерди алышып, айымдарыбыз бир аз болсо дагы өздөрүнүн жүзүнөн күлкү кетпей ушундай бир өздөрүн башкача, коомдо керек адам экенин сезишти. Бирок тилекке каршы түштөн кийин Ош жана ошондой эле Бишкек шаарларында феминисттер өз укуктарын коргоп чыгышты. Эмне үчүн? Бүгүн биз дал ушул маселеде кеп калабыз. Саламатсыздар, назарыңыздарда көз караш ток-шоусу. Урматтуу айымдар, биздин студиябызга куш келипсиздер. Кече жакшы майрамдадыңыздарбы? Жакшы майрамдадыңыздар. Мен да аябай жакшы майрамдадым, бирок эмнегедир түштөн кийин мындай көңүлүм сууй түштү. Себеби дегенде жумуштан үйгө баратып, мен ушул феминисттерге туш келип калдым да. Алар колдоруна лозунгтарды кармаган. Кызга 40 үйдөн колдоо. Мен кир жуубайм, мен пылесостовойм, мен төрөбөйм деген мындай лозунгтар менен алар баягы жөө жүрүшкө чыгышыптыр да. Анан жөө жүрүшкө чыккандардын көпчүлүгү маскачан болгондуктан аларды мындай байкаштырып тааныганга деле үлгүргөн жокмун, бирок ошол эле учурда лидерлер менен сүйлөшкөнгө аракет кылдым. Лидерлери зордук зомбулукка каршы күрөшүүдө бул өтө өзүнүн таасирин бере турган жөө жүрүш деп аташат да. Бирок силердин көз карашыңызда мен азыр биринчи суроону бергим келет. Деги эле Кыргызстанда силердин ордуңар, мына айымдар келдиңер да. Мен үчүн силер ушул бир тоодой айымсыңар да. Мисалы үчүн үйдүн кутусуңар. Силерсиз мисалы үчүн ушул ток-шоулорум деле силерсиз өтпөйт да. Ар бир силердин сөзүңөр, эксперт катары берген сөзүңөр элге өзүнүн таасирин берип келет. Бүгүн дагы мен жөн жеринен силерди чакырган жокмун да. Деги эле кыргыз аялдарынын бүгүнкү күндө ээлеген орду кандай? Бу жарыне. Мен өзүмдү Кыргызстанда бактылуу эне катары сезем. Кул эмесмин мен. Мындай айтканда, түштүк региондон Курманжан Датка энебиз чыккан. Ал бүтүндөй элди сактап калган бир оор кыйынчылыкта. Ошондуктан мен өзүмдү эң бир кыргыз аялдарынын алдыңкысы, мындай айтканда, салт сананы сактаган, эли журт үчүн ушу күйгөн, өзүмдүн назарымда ушу кыргыздын улуттук кийимдери жоголуп кетпесе экен, кыргыздын улуттук салт санасы жоюлуп кетпесе экен, бизди көргөн жаштар ушул энедей болсо экен деген бир ойду айтабы дегенде өзүмдү аябай, мындай айтканда, бактылуу эне катары сезип атам. Анан азыркы айтып атканың боюнча кызга 40 үйдөн колдоо деген бул эми баягы кызга 40 үйдөн тыюу деп илгери макал эле. Бирок кыргыз кызын дайым колдоп келген. Буга мен мисал катары айтайын. Кыргыз көчүп конуп жүргөндө кыргызга үкүлүү кызына үкүлүү такыяны чекесине кундуз карматып, көчтүн алдына чачтарын сеңселтип, бешкөкүл кылып өрүп, алдына койгон. Көчтүн алдына. Энесин элечек кийип заңкайтып алдына койгон. Себеби көч ошолорду карап түздөлүп барышат. Ошондуктан кыздарга эч качан басым болгон эмес. Демек, Кыргызда илгертеден биз кыздарыбызды азектеп эле келгенбиз, туурабы? Калганыңыздар да кошулсаңыздар, деги эле бүгүнкү күндө кыздарыбыздын ээлеген орду, аялдардын, айымдардын коомчулукта ээлеген орду канчалык деңгээлде, Гүлнар эже? Эми чындап эле аял орду деген теманы биз дайыма козгоп келебиз да. Бул бизге жаңылык эмес, бул бизге биринчи жолу эмес. Бул өзүнүн орду бар болгондугу үчүн бүгүнкү күндө деги эле буга чейин дагы өтө орчундуу маселе болгон үчүн канча козгосок дагы, канча сүйлөсөк дагы бул керектүү тема да. Анан бүгүн биз мынеке так ушул темада ой калчаганы келип отурабыз. Эми кече мына бүгүн 8-9 эле күнү 8 март өткөрдүк. Марттын башы майрамдар менен башталды. Аялдарды, энелерди, сиңдилерибизди, эжелерибизди көкөлөтүп, жигиттерибиз мактап, белектерин берип, ордубуздун ким экенибизди тастап коюшту да. Анан ошол эле мезгилде ушинтип кубанып, биз ушундай экенбиз, аял заты ушундай экенбиз, ордубуз ушундай деп өзүбүздү көкөлөп турган мезгилде эле анан эле шаарыбызга бир өзүнчө эле бир кара жалактай болуп чыга калган бир тема башталды. Эми ушул аялдын орду, биз аял заты эне болбосо, биздин кыргыз элибиздин айрыкча баягы учугун улаган, урпакты улаган эне болуп атпайбы? Ошол эле мезгилде эненин берген тарбиясы менен ата сырткы тон, эне ички тон деп да бекерин айткан эмес. Эже Гүлсан эже, Бажар эже, мына эжекелерибиз отурабыз. Эмне үчүн ички тонбуз? Себеби биз чындыгында тарбиянын башаты. Баланы
Мына медицина деле бүгүнкү күндө тастыктап келатпайбы? Эненин ичине түйүлгөндөн баштап эне тарбияны берет деп. Анан түйүлдүктөн баштап бергенден кийин эненин орду канчалык чоң экени бул белгилүү дейми? Буну талашып, тартышып, анализде отурганын кереги жок. Ошол чыккан кыздар ошол түйүлдүктү да каалабайт атпайбы? Биз туулайбыз деп атат, төрөбөйбүз деп атпайбы? Биз ал чыккан кыздарды мен ойлойм да, мынакей. Мен кул эмесмин дейт. Өткөн жылы да ушундай бир маселе башталды. Бул биздин бүгүнкү күндө элибиздин душмандары деп эсептейм да. Ачык айрым менен душманы, биздин менталитеттин душманы. Биздин ата баба эмнелерди гана бизге таштап кеткен, сону биз мурас калтырып. Ошол мураска, ошол келаткан ата бабабыздан келаткан биздин сонун этикетибизге каршы чыккан инсандар деп эсептейм да. Каршы чыккан кыздар депчи. Алар чыгып алып өзүнүн личный үйүндө ошондой турмушун кыла берсин. Анан ошонун баягы жыйынтыгы кандай болорун билет болчу да. Практикада пусть үйүндө шыпырбай койсун, үйүндө тамак жасабай койсун, үйүндө кирин жуубай койсун, кыла берсин өздөрүн. Коомго чыгып алып, биздин таптатынакай келаткан аял затын, кыздарыбызды, келиндерибизди бузганга алардын акысы жок да. Бул мамлекеттик деңгээлде, мына Гүлсана эже отурасыз, көп жылдан бери депутат катары биздин аялдардын брендисиз да, сиз дагы. Мына ошол мамлекет эмне үчүн бүгүнкү күндө аял затын ушинтип бузгандык алып барган, биздин менталитетке каршы чыгып аткан нерселерге көңүл бурбай, баа бербей келет да. Гүлсана Эми чындыгында азыркы көйгөй өтө актуалдуу. Бүгүнкү күнгө чейин сиз айткандай дайым көтөрүлүп келет. Бирок кандайдыр бир деңгээлде бул чечилбегени мамлекеттик деңгээлде деп айтсам болот. Буга ар бир жетекчилик же болбосо министрлик көңүл буруш керек да. Бизде Кудайга шүгүр Кыргызстанда закон абдан жакшы. Ошол азыркы көрүнүштөргө закондордун иштебей калгандыгы байкалат да. Анан эми бул кыргыздарда эзелтен эле айтылат да. Демек үй бүлөдө коомдо аялдын орду өтө зор, чоң. Ошол үй бүлөдө аял күчтүү болсо, үй бүлөлүк институт бекем болот. Коомдо коомчулук өзү күчтүү болсо, мамлекет бүтүн бекем болот дегендей да. Эми бизге мындай коомчулукта карап көрсөк, жалпы эле дагы деле айтып кетем, мен дайым эле айтам, билимге көз каранды болуп турабыз. Билимдин жоктугу же болбосо ошол эле үй бүлөдө эненин орду менен ар бир балага, эркек болобу, кыз болобу жакшы тарбия бербегендиги дагы байкалат. Анан эми эмне эле болсо биз шылтоо издеп атабыз, же болбосо жетекчилик, же дагы бир өкмөт, же болбосо аткаруу бийлиги, башкаруу бийлиги күнөөлүү деп шылтоо издейбиз. Андай эмес, ар бирибиздин өзүбүздүн мындай көз каранды да. Анан ошого мен айтат элем да, мына Зульфия айым кечетен бери абдан бир өзүнчө мындай тынчсызданып атат да, кир жугус келбеси, бала төрөгүсү келбеси. Яланайын, бул эненин милдети. Ар бир аял заты бактылуу, ошо кир жууп бактылуумун, мисалы үчүн мен бала төрөп бактылуумун. Ошол коомду өнүктүрүп, коомго салым кошуп, өзүбүздүн жакшы жактары менен аял биринчи кезекте аял турат да. Ошон үчүн кыргыздарда ар бир макалы мындай философиялык мааниге ээ. Аял жакшы, эр жакшы дейт. Карабайсызбы? Мунда кандай тарбиялык бир күчтүү мааниси бар да. Демек, ушунан азыркы коомдогу жаштар дагы тарбия алып, ар бир законго баш ийип, эми албетте бизде демократия деп, демократияга жаманып алып туруп, ушундай бир көрүнүштөрдү жасап атат. Ал туура эмес. Ал ошол демократияга таянганы бул өзү демократия, закон. Законго баш ийишибиз керек деген, эреже тартипке баш ийишибиз керек деген бир законда. Эми ошого карабастан туруп, кечеги көрүнүш кыргыздарга бул өтө орой. Бул кыргыздардын баалуулуктары, кыргыздардын менталитетине туура келбеген бир көрүнүштөр болуп атат да. Рахмат. Буга чейин Дөөлөткан эже, буга чейин ошол мурда музейге азыр эркектер айтып калышат да, күлдүрүпчү, биз мурда музейге барбайт элек, азыр музейге көбүрөөк каттап калдык депчи. Өзүңөр билесиңер, былтыркы жылы ошол кыздарыбыздын жылаңач болуп алып ошол музейде өзүнүн денесин көрсөткөн жанагы көрүнүшү биз үчүн өтө өөнү учурап атат. Биз бул Бишкекте болуп атат дегенибиз менен ошол нерсе Ошко келгенде эле сезилип атат маңачы. Кечеки окуядан кийин мен Ош шаарында деле ошол нерсе аста секин сиңип баштаган окшойт деген мындай бир тынчсыздануу менен силерди чакырдым да. Негизинен үй бүлөлүк институтту биз бекемдейли дейбиз да. Үй бүлө бекем болсо, үй бүлөлүк институттар бекем болсо, мамлекетибизде бекем болот. Мамлекетибизде тынчтык болот, мамлекетибизде өнүгүү өсүгүү болот, экономикалык жактан да өнүгөбүз дейбиз. Бирок эгерде мына ушундай көрүнүштөр болуп турса, мен кызымды эртең кантип ошо феминисттерден алдын алып башкача тарбиялайм да? Мен айтмак элем, азыр эже айткандай, мен бул өтө эле мындай пафосный сөз эмес. Ушул кыргыздын кызы болуп калганыма
Кудайга мен чексиз шүгүр келтирем. Себеби кыргыздын тарыхын билген кишиге кыргызда аял киши эч качан жерге урулган эмес. Кыздын 40 чачы улуу деген макалды мен кыргыздан башка жерде уккан жокмун. Анан кийин турмушка чыга турган кыздарды эч качан улагага отургузган эмес кыргыз. Дайым кыз бала төрдө отурат, энесинин жанында, атасынын жанында отурат. Гүлсан эже айткандай, будан ашкан философия жок. Кыргыздын аялы эч качан бетин жапкан эмес. Ошол эле учурда жылаңаш да болгон эмес. Мына азыр эженин эле отурушун караңыздар. Ушудан өткөн философия, ушудан өткөн сулуулук, мына кыздан өткөн сулуулук барбы? Анан кийин кийимибизде дагы философия болгон. Кыздын, кичинекей кыздын өзүнүн кийими, бойго жеткен кыздын өзүнүн кийими, турмушка чыга элек кыздын өзүнүн кийими, келинчектин өзүнүн кийими, байбиченин өзүнүн кийими. Биз ушу кыргызга бизгечи дегиле конституциянын деле эмес, бизге кыргыздын өзүнүн философиясы менен, кыргыздын өзүнүн макалдары менен жашасак деле турмуш бузулмак эмес. Ошон үчүн мен кече феминисттик жүрүшкө чыккан кыздарга айтмакмын, эсиңерге келгиле сиңдилерим, эсиңерге келгиле кыздарым. Себеби кыргыздын кызынан улуу философия, мен эми дүйнө жүзүн билем деп айта албайм, бирок ушу Орто Азияны жакшы эле билем да. Биздин элдей бир кызды көкөлөткөн нерсе жок. Эми феминизмге келе турган болсок, феминизмдин тарыхына карасак, убагында бул туура нерсе болгон. Бул убагында. Феминизмдин азыр баягы ковидтин 3-чү волнасы дегенде феминизмдин да 3-чү волнасы кетип атыптыр да. Биринчи волнасы бул 60-чы жылдарга чейин болгон. Себеби чындыгында 60-чы жылдарга чейин аял кишилердин укугу бир топ эле бузулган. Анан кийин мынакы Средний Азияда баягы паранжаларды ташташты, башка кылышты. Даже ошонун дагы бизге тиешеси болгон эмес. Бирок дагы Кыргызда мына Уркия Салиева энебиз чыккана, ошол моментте феминизм керек болгон. Азыркы маалдачы Орто Азиядан бизден аял киши президент чыкты. Мына депутаттарыбыз отурат аял киши. Биз эркектер менен бир укукта эле жашап атабыз. Үйүбүздө деле, коомдо деле. Эми феминизмдин азыркы учурунда азыр ушу феминизмди ойлоп чыгарган Европа өзү дагы тажабаттыр бул нерседен. Себеби Европадагы феминисттик жүрүштөрдү карасаңыздар, будан дагы өткөн шерменде да алар кийимсиз чыгып атышат. Бирок эгерде биз ошол нерсени тыйбасак, бара-бара бизде деле ошол нерсе чыгышы мүмкүн. Мен ошону айтатам, Европа өзү тыя албай атат. Ошол мусулман өлкөсү болбогон, Европа өзү тыя албай атат бул нерселерди. Россиянын өзүндө дагы азыр феминисттик жүрүштөргө каршы аялдар өздөрү сөз сүйлөп атышат да. Себеби дегенде азыркыдай Зүлфия, бул үй бүлөлүк баалуулук жоголуп атат. Үй бүлөлүк баалуулук бул адам баласынын бардыгына тиешелүү. Себеби адам ата менен обо эне үй бүлө түзүп, анан биз тараганбыз. Жана сиз жакшы сөз айттыңыз да, жанагы Европа мамлекеттеринде азыр төрөбөй эле калышты, алар ит багып алышкан деп. Төрөбөй, ошондон демографиясы аябай бузулуп атпайбы? Өлүм көп болуп атат, төрөлүш аз болуп атат. Анан кийин азыркы кир жуубайым, күйөөгө тийбейм, аборт кылдырам, байпак жуубайм деп, сиздер мени кечирип койгуңуздар, иттин жасаган иштерин тазалап жүрүшөт. Кудай өзү бизди эне болсун деп жараткан. Кудай аялга эркектен дагы көбүрөөк ишенген. Себеби бала көтөрүш. Инсандын, адамдын уругун улаш бул бизге берилген жараткандын ишеними. Азыркы феминизм жүрүшүнө чыккан кыздарга мен боорум ооруйт. Ачуум да келбейт, психолог катары боорум ооруйт. Себеби бактылуу үй бүлөдөн андай кыздар чыкпайт. Бул ошо үйдөгү баксыздыктан, үйдөгү ата эненин бири-бирине болгон көз карашынын жакшы эместигинен, үйдөгү тарбиядан. Бактылуу үй бүлөлөрдө кыз балага айтылат, сен ошол жердин уругун ула, учугун узарт, сен ошол адамдардын кызматын кылганың үчүн бааланасың деп. Бул кызмат эмес. Бул биздин жасай турган милдетибиз. Биз азыр эми ушул заманда токтукка шоктук деген жерге келип калдык да. Бизге эмне жетишпейт аялдарга? Бардыгы жогубуз бар.
ишибиз бар, балабыз бар, жашообуз бар, кеңири асманыбыз ачык. Бизге эмне жетишпейт, дагы эмнени каалашыбыз керек? Бала багабыз десек бар, үйүбүз, жашообуз, иштейбиз десек ишибиз бар. Бизге эч ким тоскоолдук жок. Майли үй бүлөбүздөн болсун, майли бир туугандарыбыздан болсун, же болбосо эркектерибизден болсун, бардыгы бизди колдогондон башка эч нерсе кылып бербей атат. Дагы эмнеге каршы чыгышыбыз керек билбейм. Токтука шоктук гана болуп атат азыр бизде. Анда эмесе мен мындай суроо берейин барыңыздарга. Азыр Дөөлөткан айымдын немесинен кийин дагы сөз сүйлөгөндөн кийин да менде мындай бир ой пайда болду да. Негизинен биз азыр өтө бир кооптуу ситуацияда турабыз да, жагдайда турабыз. Себеби дегенде эгерде чындыгында коом эгерде кыздарыбызды тарбиялай албасак, эртең ошол кыздарыбыз бизди тарбиялап башташат да. Сен бул нерсе туура эмес. Себеби дегенде ошол жерде бир кыз менен сүйлөштүм да, менчи эмне үчүн сен чыгып атасың депчи. Десем айтат, мен зордук зомбулукка каршымын дейт. Мен да каршымын. Анан сиз дейт, журналистсиз дейт. Анан эмне үчүн сиз билип атасыз дейт. Акыркы 20-жылдын акыркы эле айларында зордук зомбулукка каршы зордук зомбулук Кыргызстанда 2 эсе жогорулап кетти дагы, анан аялдарыбыз запка жеди дейт. Ага да кошулам. Бирок жөө жүрүш менен, биз кир жуубаш менен, эркекке баш ийбөө менен, ошол эле учурда үй бүлөлүк баалуулуктарды сактабай туруп, кантип биз зордук зомбулукту жеңип алабыз деп таң калдым да. Аялдар кеңешинин төрайымы болуп ушу 20 жыл ашыктан бери иштеп атам да, айыл өкмөттө. Ошондо мындай бир практика кылып жүрөм да. Үлгүлүү үй бүлө. Жыл сайын Ноорузда үлгүлүү үй бүлө, кут дарыган үй бүлө, ыймандуу келин, сирек кыз, өрнөктүү эне деген, таанышман эже деген конкурстарды өткөзөм. Ошол айыл арасында сурамжылап, ошо кайсыл үй бүлө тарбиялуу деген. Ошондо эл өзү тандап чыгат. Максатым ушу бир кыздар жакшы тарбия көрсө экен. Себеби илгери ушундай болчу экен. Кыздар эч качан ой келгенде эле баса берчү эмес экен. Туш келгенде эле кийине берчү эмес экен. Жанагы силер айткандай өзүнүн мезгили менен кийилип, анан көрсө ошол кийим дагы адамдын ден соолугун сактап, анан болочо эне болчу кызды сактайт экен. Кыргыз кызды ушунча аздектеп караган, зомбулук кылган эмес. Ал карганга чейин, мисалы тиги айылдын кызы тияка келин болуп барган болсо, кайын сиңди жеңе, о 90го чыкса дагы бири-бирин кыз деп сый урмат көрсөтүшкөн. Бажар эне ошол тергегендин өзү да зордук зомбулук экен. Жок, тергегендин өзү сый урмат. Себеби карып калса дагы экөө бирин-бири кыз деп Ошол отурушат. зордукка кирет экен да, зордуктап анан ошол жанагыларды тергетип атат деген мааниге. Жок, ал андай эмес. Бул башка бир саясаттын курмандыгы болуп атат окшойбуз деп мен ушундай жүрөгүм ооруп түйшөлүп атам. Себеби кыздар эле менен бүтүндөй элди бузуп койгон атат. Ошодон алдын алып жалпы коомчулук, кыз болобу, бала болобу, ата-энелер, жалпы эле эл журт, жогорудагылар жаштарга бир жакшы тарбия берсе, алар укса, улууну укса дегенди айткым келет да. Зордук зомбулук деген темага жамынып атат да булар. Зордук зомбулук ал таптакыр башка маселе болуп атпайбы, башка тема болуп атат. Анан мен ушул жерде ошол чыккан, кечөөнкү чыккан, мурдагы жылкы Бишкекте чыккан аял затынын, эгер кыздар болсо ата-энелерине кайрылгым келет эле да. Барсыздарбы, жоксуздарбы деп. Ошол кыздарды ошол маселени козгоп, ошол жерде жылаңаш чыгып, мен азыркыдай темаларды козгоп, жашоо кылбайт элем, кир жуубайт элем, төрөбөйт элем деген теманы айткан кыздардын өзүн тыя турган ата-эне барбы, ата-энеси барбы деп ойлондум да. Ошол эле мезгилде эмне үчүн алар бизге өздөрүнүн пикирин коомго ташташ керек. Азыркы күндө мен коркпой, ойлонбой турган жерим, биздин көп адептүү кыздарыбыз бар, ушунчалык көп. 80-90%. Азыркы чыгып аткандар бир уч эле, бир тамчы деп эсептеп атам азыр мен. Алардын политикасы, саясаты бизге эч кандай кызыкчылыгы да жок. Биз андан коркпойбуз дагы. Ал жерге кирип бара турган, ошолорго кошула турган кыздарыбыз да жок. Алар өзү менен өзү болуп тыйылсын, тезирээк тыйылсын. Эгер тыйылбаган болсо, тамчылап аккан суунун акыры аябай неме болот да. Ошол суу үчүн биз күрөшөбүз, эже. Мына турасызды, ошол суу үчүн күрөшөбүз. Жакшы бир талкуу болуп жатат. Зульфия жанатан бери айтат да, кулсыңарбы деп. Кудайга шүгүр, кулдай болуп иштесең, кандай болуп жашайсың? Мына бул дагы жакшы сөз да. Анан кийин карабайсызбы? Мынандай бир 2 жаштын башы кошулуп атканда агарып көгөргүлө деген сөздү карагыла. Бул агарып көгөр деген сөздү
бул эмгек мээнет жатат. Эмгек мээнет. Азыркы мына сиздердин ар бириңиздердин жетишкен ийгилигиңиздер бул өтө кыйынчылык. Мисалы үчүн мен өзүмдүн жашоомдо, практикамда көптөгөн кыйынчылыкты башынан өткөрдүм. Элдин жашоосу, Кыргызстандын жашоосун өзгөртөм деген принципте идея үчүн күрөшүп, бүгүнкү күнгө чейин мына Бөжөр эже айткандай канча деген проектлерди, жерлерди өткөрдүк. Ушул коомдо аялдардын орду өзгөчө. Сизге ошондо үй бүлөңүз тоскоолдук болбодубу? Кудайга шүгүр, ошол үйгө үлгүрүп келип, тамагыңызды жасап, үйгө үлгүрүп келип, ошондо болуп жатпайбы? Мисалы үчүн азыр мен абысындарым айтат да, жеңе биз сизден көп нерсени үйрөндүк дейт. Сиз сөз менен эмес, иш менен, ишиңиз менен. А бул жерде жолдошуңуз дагы, үй бүлөңүз дагы бир чоң мааниге ээ. Алар колдоп турса, алар сизге ишенип турса, алар сизге таянып турса, демек алардын көз карашы, идеясын мен ишке ашырып атсам, эмне үчүн болбосун? Алар ошого, мисалы үчүн менин жолдошум абдан ишенет. Ар бир эми бул жөн эле сөз эмес. Закон ченемдүү, законго таянып иш кылсаңыз, сизди колдойт. Анан бейбашталанып эле жанагындай мен төрөгүм келбейт, мен пилсостобой, мен үй. Бул аялдын эң жогорку кызматы, милдети. Ошо сиз айткандай көчөдөгү ишти да үлгүрөсүң, үйдөгү ишке дагы бул ошон үчүн жараткан бизди ушундай жараткан экен да, ишенүү менен. Сиз айткандай бир ар бир нерсенин өзүнүн орду менен болуп турса, коом деле бар жоңуз кабыл аласыз. Эгерде ордуңуз таппай турсаңыз, орду жок, бейбаштанып турсаңыз, жанагындай кечегиндей көрүнүштөр болот да. Келин если ооруп калса, баласы ооруп калса, андай моментте любой эркек өзүнүн акылы бар, өзүнүн тарбиясы бар, өзүнүн намызы бар эркек ал нерсени жасайт. Бул азыркыга тиешелүү эмес да. Эми мен ошо феминизмди кантип жеңебиз деп атпайсыңарбы? Азыр биз акчанын доорунда жашап калдык да. Азыркы баалуулуктарда бул бардык нерсе сатылат да. Мен буну менен эмнени айтмакмын? Өкмөттүн уровенинде Гүлсан эже мындай кошулса керек менин оюмда. Буларды уюштурган адамдар бул эмпошниктер экени эми баарыбызга маалым да. Анан эмпонун баарын жаман деп аткан жерим жок. Эмпо жакшы нерселерди алып келген, эмполордо иштеген мен келиндерди билем. Ошол эле эмподо иштеген, аябай активдүү, баланы дагы төрөп, күйөөнү дагы карап, анан коомду дагы сонун кылып аткан келиндер, сиңдилерим бар. Келиндерим бар да. Бирок бул медалдын экинчи жагы болуп атат да. Бул мен ойлойм Бишкектегинин уландысы. Себеби Бишкекте булар чыкканда кыргыз эли жаурта, интернет деле көтөрүлдү, башкасы деле көтөрүлдү. Себеби биз баягы өзүбүздүн улутубузга душман эмеспиз да. Анан булардын түпкү максаты ал жерде ишке ашпай калды дагы. Азыр эми Бишкекте жашаша албайт. Себеби музейдин немесине чейин алмаштырып койду го коомчу. Ошто деле бул нерсе таркабайт. Бирок азыр сен айткандай баягы бир баягындай улак паданы булгап коет эмеспи? Мен ойлойм ушундай кыздар менен биринчиден уюштурган адамдар менен сөзсүз сүйлөшүш керек. Туура. Силер кыргыздын душманысыңарбы депчи. Анан Гүлсан эже айткандай, эгер укугуң тебеленсе, укук коргоо органына бар. Адам башка органдар толтура да. Анан кийин азыр эжелер айткандай, эми кайталай бербейли, пайпак жууган бул укукка кирбейт, бул милдетке кирет. Анан бала төрөбөй турган болсоңор, мынандай дагы эле ушул кыздарга айтарым. Айланайын сиңдилерибиз, кыздарыбыз силердин башыңарды кантип айлантып атышат? Акча менен айлантып атышабы, башка сөздөр мененби? Ууланбагыла, себеби азыр ошой күйөөгө тийбеген Европанын аялдарынын арасында, Япониянын аялдарынын, эркектеринин арасында суицидке баргандар биринчи орунда турат экен. Себеби бул жашоодогу эң жаман нерсе бул жалгыздык. Бул жашоодогу эң жаман нерсе бирөөгө керек болбой калыш. Аял киши, силер эгер төрөй элек болсоңор билип койгула, аял кишинин эң бактылуулугу бул боюнда бала көтөргөндө. Аял кишинин эң бактылуулугу бул бала эмизгенде. Аял кишинин эң бактылуулугу сүйгөн күйөөңө тамак берип, ал саңа рахмат айтканда, кирин жууп, аны үтүктөп, зыңкыйтып көчөгө чыгарганда. Бирок бир жери бар да Дөлөткан айым. Бир жеринде ушул коомдо азыр ушинтип атканыбыз менен бирок аял менен эркектин ролу алмашып калган учур көп болуп атат азырчы. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, үй бүлөлөрдө көпчүлүк учурда аял менен эркектин ролу алмашып калат. Мен ошого келип атам да азыр Зүлфия. Феминизмдин тескери жакка айланып калганы,
Бардык нерсе жада калса сууну деле ашыкча ичсең өлөсүң да. Азыр бул феминизм уже уулаган жакка келип, аялдар феминист болобуз деп, эркектердин милдетин мойнубузга өзүбүз алып атабыз. Бул азыр феминизмдин уже бузулуп аткан жагы да. Ошон үчүн мен ойлойм, бул кыздар менен психологиялык кеңештерди өткөзүш керек. Аларга туура багыт бериш керек да, себеби сен айткандай булар уже ата-энесин укпай калган жаштар. Эч кайсы эне көчөгө чыгып жыңалаштан же болбосо мен байпак жубайм деп айт дебейт. Бул ошо тарбиянын аксаганынан, эгер үйдө тарбия болбой калган болсо, аны коом бериш керек. Жакшы сөз менен, жакшы багыт менен бериш керек да. Биз ошол ар бир кылган ишибизге совап жазылат деген жери бар эмеспи? Кылган ишибизге, тамагыбызга, кирин жууйлу, майли бардыгына биз алып атпайбыз бунун совабындагы жакшы нерсесин, рахматын алабыз, күйөөбүздүн жакшы сөзүн алабыз. Мисалы, эмне болот ошондо? Жакшы эмеспи? Ошолор жалгыз жашайт, эч нерсени каалабайт, кылгысы келбегендер өзүнүн кийинки жашоосун эч ойлогон эместер да. Эч ойлоп дагы көрө албайт. Кийинки эртеңкисин көрө албагандар ошол эмеге чыгышы мүмкүн. Анан кеп кеңешиң кандай? Мисалы үчүн ушинтип чыгып атат кыздарыбыз. Эртең сен кыздарды колуңда иштетесиз да, сизчи? Ошо кыздарды иштетесиз, ошончо кыздар колуңузда иштешет. Анан аларды деле тарбиялаш өтө кыйын. Бирөөнүн мүнөзү башкача, бирөөнүкү башкача дегендей. Бирок ошол эле учурда аларды коом тарбиялаш үчүн жана ошондой эле кандай кеп кеңешиңизди берет элеңиз? Эми акыркы сизге берилүүчү суроо болчу, ошол кыздарга кайрылууңуз, анан коом кандай кылганда биз ошондой жаман нерселерден арылабыз да? Рахмат. Биз эми бул кыздарга биринчиден биз тарбия беришибиз үчүн сөзүбүз жетпесе өзүбүздүн жүрүм турумубуз менен көрсөтүшүбүз керек ал кыздаргачы жашоо кандай экенин. Алар эми башка сөздөрдү угуп туура эмес түшүнүктү биздин көздөрү менен көрүп, биздин жашоону көргөндөн кийин өзү өзгөрүш керек. Эми ал кыздарга келечекти ойлойлу. Бизден кийинки өзүнүн тууган оолобу, жакшы көргөн адамы бардыр олордун дагы, өзүлөрүнөн кичинек. Ошолорду көрүп болсо дагы өзгөрүп, ошолорго кийинки калтыра турган нерселерибиз болсун, жакшы нерселерди калтырайлы. Ушуну менен жашоо түгөп калбасын. Булар эми булардын айткан сөзү бизден кийин жашоо түгөп калсын деген мааниде. Төрөбөйбүз десе, башка кылбаса, жашоо түгөсүн. Одан кийин жашоо түгөбөсүн, улансын. Бизден кийинки муундарыбызга жакшы нерселерди калтырайлы. Келечегине кең, көрүнүктүү нерселерди калтырышыбыз керек. Мен ошо айтамда, себеби илгери баягы үйлөнүп аткан бала кызга аксакалдар пата бериш экен, тукумуң өссүн, этегиңен жалгасын деп. Анан ал жээндерди көбөйтүп, кыздын дагы бир эң баалуу жери жээн табак деген бир кыргызда салт бар. Ушул күнгө чейин калган жок. Ал карып, энеси качан өтүп кетсе дагы ошо жээн бизге жээн табак тартыла. 60 болсо да тартат. Бирөө болсо да тартат жээн табак. Ушул саат эң баалуу эмеспи? Кызды мындан артык кантип сыйлайт кыргыз? Ошону баалай билсек, анан элибиз кыракы болсо, ким эмнени кылып атат, ошону мындай бир аңдап, карап, биздин салт бузулуп баратпайбы? Ушуну сактап калалы деп баарыбыз. Эмне кылышыбыз керек ошон үчүн? Али жасап аткан адамдарды кимсиң сен, эмнесиң? Эмне кылып атасың? Каякта иш кылып атасың? Кандай? Тегиң ким? Ата тегиң, апаң ким? Ошондорду сурап, тескеп койушубуз керек. Кызга 40 үйдөн түй ошончо болуп атпайбы? Ошондо гана сактап калабыз кыргыздын салтын. Ошондо гана кыздарды тыйып калабыз. Нуржамалдын сөзү кетти. Талим тарбия нарык боюнчачы. Куран деп жүрөбүз, Куран ушунчалык ыйык. Ошо Куранда адам баласынын жашоо закон ченемдүүлүгү жазылып калган го. Ошол жерде аялдын милдети кандай жогорку деңгээлде жасалган, кандай жогорку деңгээлде көрсөтүлгөн да. Биз ошону менен жашап келатабыз да. Нарыктуу аялдар сизди көч кылдын башы кылып, эжеми идеал тутуп дегендей арткы келаткан поколение деп коелу эми. Анан ошол Куранда эч жеринде аял мындай кыла коет, аял мындай деп жазылган эмес да. Анан бүгүнкү чыккан кыздарың мен эч мындай акылыма сыйбай атат да. Кайсы жактан жаралган кыздар алар? Кыргызбы түбү теги, мусулманбы деген бир суроо келип атат да, жүрөгүм оорутканчы. Анан мына сиз айткандай ата баба эч качан мындай бияк Дөөлөткан эжекебиз айтып кетти, эже айтып атат, эжелер айтып атат, баарыбыз айтып атабыз. Ата бабабыз, биздин улуу ата бабабыз аял затын эжем айткандай ушунчалык айрыкча биздин кыргыз элинде ушунчалык жогорку деңгээлде алаканга деп кое берели, алаканга салып келген. Биз эмне сыйды көтөрө албай калдык азыр бүгүнкү күндө. Сыйды көтөрө албай, ошо энелер дагы ошол кыздарды тыя албай, айта албай, ошолорго талим бербей албай калдыкпы. Эже айтты азыр Гүлшан эже, билими төмөн деп, мен ушуга кошулам.
билими төмөн ушул бөлүмдөн билими төмөн топтон бардык нерсе чыгат. Анан биздин жашоодо азыр баягындай Адип Башаты деген сыяктуу коомдор бар да. Мына эң биздин Кыргызстанга белгилүү эң сонун жигиттер турат. Ушул Адип Башаты коом, ушул сыяктуу аял Башат аял деп койгон дагы бир коомубуз бар, аял заты. Ушул коомдордагы кандай көз карашты болуп күрөшүүгө аттанып жатабы экен деген бир пикир келип атат да менде. Эгер ошолордо аттанып чыккан болсо, биз колубузду 4 эсе көтөрүп туруп, биз ушул топко каршы бүгүнкү күндө кандай десем, Кыргыз аялдары карама каршы согуш жарыялайбыз деп эле айтып койбойлубу? Согуш жарыялайбыз мына биздин группа мисалы. Мындай да урматтуулар, чындыгында азыр мындай талкуудан чындык жаралат да. Сиз айтып атасыз, ушуну кантип токтотобуз деп. Ооба, буга ар бирибиз системдүү түрдө туруктуу мамиле болуш керек да. Анан туруктуу эми мындай сүйлөп көп эле мындай иш-чаралар болуп атат. Сүйлөгөн жерде калып атат. Ал деген кетиш керек. Ал тынымы жок, иш жүзүндө ашыш керек. Ашыш үчүн жана коомдук бирикмелер сиздер туура айтып атасыңар, араларды эле мындай бир өзүнүн программасына киргизип алып, жерлерде мындай бир үлгүлүү ал мындай сиңиш үчүн системдүү түрдө дагы мен айтайын, подход керек дагы ошол нарктуу, барктууларды үлгү кылып жаштарга, аялдарга, кыз келиндерге да ошондой иш-чараларды көбүрөөк уюштуруп, байма-бай бул бир күн эле сүйлөнүп калбаш керек да. Ал ушул өспүрүмдөр калыптанып атат да. Ушул сиз жана Зульфия да айтпадыбы? Менин кызым ушундай деп. Ал көрбөйсүзбү? Пикир жаратып атат. Жанагы кечеги көрүнүш ар бир өспүрүмгө дагы таасирин берип атат. Ошо таасирин дагы бериш үчүн өспүрүмдөргө жанагындай жакшы иш-чаралар көп болуш керек. Коомдук бирикмелер дагы абдан көп. Саны абдан көбөйүп кетти. Бирок алар дагы бизнеске басым жасап атат. Эптеп эле акча жасаш. Андай эмес. Эптеп акча деп жүрүп алып туруп, мына кебетебиз кандай болуп атат. Эптеп акча жасайлык дегендин шарапаты, кесепети бүгүнкү кечеги Зульфия көргөн көрүнүш болуп атат. Ошонун арылыш үчүн мен айтат элем да, тынымы жок, системдүү түрдө аракеттер болуш керек. Коомчулуктан дагы, аткаруу, башкаруу бийликтери дагы буга көңүл бурбаса, сиз айткандай келечек, же болбосо тукумулоо көрүнбөйт да. Ушул акча деп ушулар килейген улуттун тагдырына балта чаап атпайбы? Акча деп. Акча керек ошолорго. Келсинчи биз акча береличи. Бир айлыгыбызды береличи ошолорго. Чын аялдар айлыгыбызды берип ошолорду каржылайлычы, акча керек болгон болсо. Негизинен ушул силердин патриоттуулугуңар мага аябай жагат да. Себеби дегенде силерди карап биз түздөнөбүз да. Силерди карап түздөнөбүз. Дөөлөт карайым. Мен бул жерде ушу айтайын дегеним, ошол МПОлорду азыр эми тескеш керек. Себеби МПОлордун плюс жактары да көп, минус жактары да аябай көп. Анан МПОлордун минус жактарын Гүлсан эже 10-жылы деле укканбыз, окуганбыз. 10-жылы деле. Азыр ошого окшогон бир жаман окуянын жыландын башы кылтайып келатат. Ошон үчүн эми чоңдор дей беребиз, эми чоңдор өздөрүнүн билгенин кыла берсин, бирок ошо жок дегенде МПОлорду кандай максат менен келдиңер? Карап коюш керек, албетте, сөзсүз. Себеби азыркы феминистка кыздардын, азыр кече чыккан кыздардын, Зульфия, мен ойлобойм, алар күйөөгө деле тийишет, алар бала деле төрүшөт. Алар болгон акцияга чыгып койду. Байпакты деле, башкасын деле, сонун эле жуушат. Мош сүйлөшкөн жигиттери деле бар. Бирок ошолорго кичине тыйын берилген болуш керек да, себеби биздин коомдо азыр тыйынсыз иш кылбай калышты. Ошон үчүн жок дегенде укук коргоо органдары бизге кирип аткан МПОлорду караш керек. Демек сөзсүз түрдө болуш керек экен. Анан кийин мына кече аз эле кыз чыкты, ошо сиздердин ойлоруңузга кошулам. Ошол кыздарды кимдир бирөөлөр тааныды да. Айтып атпайбы, биз 100гө жакын кызды күттүк эле, бирок 100гө жакын кыз келбей калды деп атышпайбы? Анан Фейсбукта да жазылып атат. Бирден тааныгандар кыздарды коюп, бул паланчаго депчи. Ошон үчүн коом азыр эже айткандай, эмнеге чыктың карындашым? Арасында журналисттердин да болгону биз үчүн өтө мындай. Анан ошол журналисттерди, сиздердин деле журналисттик коомуңуздар бар го, ошолор дагы талкууга алышыңыздар керек да. Себеби контроль болбосо, биз кичине эле өлкөбүздө бизди бузуп коюш, анан кийин бизди састып коюш оңой эле. Анан Европадай болуп көп сандуу болгондо, Россиядай болуп көп сандуу болгондо, бир бурчунда ушинтип коюп эле акчасын алып эле кете беришет эле. Албетте, бүгүнкү талкуу бир силер айткандай бир эле нерсе менен бүтүп калбайт да, Гүлнар эже, туурабы? Мындай талкуулап эле бүтүрүп койбостон, Гүлсен айым айткандай, мен өз милдетимди аткардым, көрдүм, коомчулукка чыгарып атам, сиздерди талкууга чакырдым. Демек, сиздердин милдетиңиздер барган жерлериңиздерде мына ушул боюнча сөзсүз түрдө түшүндүрүү иштерин
жүргүзүүдө. Бүгүнкү ток-шоуга мен сиздерди бекеринен чакырган жокмун. 8 март аялдардын эл аралык күнүнө карата силер канча жыл болсо, мына быйыл 7 жыл болуптур. Ушул ток-шоунун 8 жыл болуптур ток-шоуга чыкканга. Ушул 2021 жыл 8 жыл болуп атат. Ток-шоубуз Көз караш ток-шоусу ЛТР мамлекеттик телерадио компаниясында ушул элдердин көз карашын элге тартуулоо үчүн, элге жайылтуу үчүн, ар кандай агартуу иштерин жайылтуу үчүн, экономикалык жактан, социалдык жактан, үй бүлө принциптери жактан толук ушул жерде талкуулар жүрүп, элге жайылып келет. Анан силер болсо менин экспертим катары дайыма келип эфириме катышып бересиңер. Мен ушу 8 жылдын ичинде биринчи жолу силерди кечээки окуядан кийин деле өзүм ойлоп калдым. Силерди мен бүгүн дипломдор менен өзүм ушул Көз караш ток-шоусуна активдүү катышканыңар үчүн дипломдор менен сөз акырында берем. Гүлнар эже, дипломдор менен сыйлап коеюн деп чечтим. Божарене дайыма жок дебей келесиз. Кечээ Бишкектен ары келип, түз келип калдыңыз. Сизге дайыма ушундай биздин ЛТР телерадио компаниясына келип, Көз караш ток-шоусуна катышып, анан ушул эли журттун кызыкчылыгы үчүн келип жүрөсүз. Дайыма бар болуңуз эже. Энелердин алдыңкы саптарында жүрө бериңиз. Рахмат, айтканым келсин. Рахмат. Гүлсанайым 8 жылдан бери менин дайымкы экспертим. Жакшы болобу, жаман болобу, дайыма Гүлсанайымды мен чакырып ушул жерде эксперт катары иштетип келем. Бул дагы өзүнчө жумуш, чоң жумуш. Түнү менен иштейбиз ошол жумуш боюнча, түнү менен даярданабыз дегендей. Эжеке, сизге чоң рахмат. Ушул биздин элдин кызыкчылыгы үчүн, журттун кызыкчылыгы үчүн дайыма иштеп, ошо барандуу эмгегиңиз үчүн бүгүн биз ушул сизди ЛТР телерадио компаниясынын Көз караш ток-шоусунун эксперти катары ыраазычылык баракча менен сыйлайбыз. Дөлөткан айым, мен ушул ЛТРге келгенимде, жаңыдан келгенимде эксперт катары, психолог катары келген эле. Жаңыдан ток-шоу ачканымда дагы сенин ток-шоуңду мен ушул алдыга жылышына аракет кылып ушул келип берейин деп күнү түнү дебестен кайсы учурда чакырсам келип бересиз. Анан бүгүн мен сизге дагы ушул ЛТР телерадио компаниясынын атынан ыраазычылык катты Догдурбековдун өзүнүн колу менен тапшырып коеюн. Рахмат. Гүлнар эжем, бизге ЛТР телерадио компаниясынын көп барандуу эмгегинен кийин азыр Кара Суу районунда ошол маданият бөлүмүн башкарып келет. Эже мага режиссура жагынан өтө чоң жардам берет. Кайсы учурлар болбосун, эже мага өзүнүн сынын айтып турат. Мен эжеге бүгүн ушул аялдардын коомдук ээлеген орду деген темада чакырып, буга чейин деле чакырып жүргөнбүз. Эксперт катары келип берди. Эженин орду биздин теледе өзгөчө, башкача. Сизди куттуктайм. Дайыма ЛТР телерадио компаниясынын Көз караш ток-шоусуна болобу, башка учурда болобу, бизге дайыма өзүнүн спонсорлук баягы немесин көрсөтүп келет, дайыма бизге колдоо көрсөтүп келет. Бул менин өзүмдүн сиңдим Нуржамал жашоодо дагы, башка учурда дагы көп аялдарга үлгү. Бүгүн бекеринен чакырган жокмун. Сизге дагы ыраазычылык. Барыңыздарга кут болсун. Рахмат, чоң рахмат Зүлфия. Анан мен ушул жерде мындай бир биздин элибизден айланса болот деген сөздү айткым келип атат да. Анткени ошол музейдеги болгон окуяда дагы эл жапырт көтөрүлүп, мына Фейсбуктар, Инстаграм бардыгы тең ушунчалык катуу мындай бир баа бере алды да. Ошол эле мезгилде биздин мамлекет кеч калды барыбырчы. Биздин мамлекетибиздин башында турган бийлик кеч калып ушуга баа берди да. Азыркы нерсени дагы мен ишенем, мен ушунчалык бир үмүт кылам, биздин элибиз, дагы эле биздин элибиз жөн койбойбуз, ушунчалык тыюуга 40 жерден эмес, аларга 100 жерден тыябыз аларды. Алар 40 жерден колдоо дептир, биз 40-100 жерден ушул группаны, ушул көз караштагы кыздарыбызды, аялдарыбызды тыя алганга күчүбүз жетет. Ошондуктан дагы бир жолу урматтуу элибиз, чындап эле ушул нерселерге биз эч качан жол бербейли, биз өзүбүздүн улуттук улуулугубузду сактайлы. Ошондо биз анан кийин андан ары учуунулап, улутту узартып кете алабыз, жашай алабыз. Кыргызстанды Кыргызстан деп көтөрө алабыз деп айткым келет. Кандай болбосун, ЛТРдин жааматы дайым актуалдуу маселени көтөрүп, ар бир маселенин өз убагында алдын алууга көп иштерди жасадыңар. Анан биздин эмгекти баалап, момунтип бизге дагы кубандырып дипломдорду берип атканыңарга жалпы ЛТР жааматына мен ийгиликтерди каалап, рахматымды айтам. Рахмат. Терең ыраазычылык билдиребиз, терең ыраазычылык. Рахмат. Ыймандыгыңыздар өссүн. Бактылуу болгонго
умтулгула кыздар. Мына жерде бактылуу 6 аял отурабыз. Зүлфияны кошкондо 6 бактылуу аял отурабыз. Эгер ушу биздин отурганыбыз, биздин сүйлөгөнүбүз, биздин бактылуулугубуз силерге жаккан болсо, ушу бизге окшогонго аракет кылгыла. Карыганда жалгыз калганга эмес, тукумсуз калганга эмес, эртең ооруганыңарда бир пиале чай бере турган балаңар болсун жаныңарда, чекеңерден сүйгөн жарыңар болсун жаныңарда кыздарым. Кече алган акчаңар бир күндө түгөнөт. Ошон үчүн түбөлүгүңөрдү ойлогула. Мен анда сөзүн акырында ушул жалпы энелерге, ошолордун арасында өзүмдүн энеме дагы кошуп, бир куплет ыр менен аяктагым келет. Түйшүгү энелердин балага деген теңейбиз салыштырып эмне менен, эмгегин энелердин акташ деген өлчөсү өмүр менен болобу тең дейт. Демек, мына ушундай нотада бүгүнкү программанын соңуна чыгам. Саламатта калыңыздар.